Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тил сабагы. Ар дайым Кытай сабак баштаардан мурун бир жылмайып, жагымдуу маанай түзүп алабыз. Анда эмесе сабакка даяр экенибизди билдирип, дептер, ручкаларды камдайбыз. Бүгүн 7 айынын 2-си азык-түлүк дүкөнүндө. Балдар, эгерде азык-түлүк дүкөнү жөнүндө билсеңер, окууда жана жазууда аны пайдалансаңар, эске тутуу жөндөмүңөр өнүксө, аракетчиликке, эмгектүүгө тарбиялансаңар, анда максатыбызга жеткен болобуз. Биринчи көнүгүү боюнча сөздүктү дептерге жазасыңар жана сүйлөмдөрдү окугула жана жазгыла. Экинчи көнүгүү боюнча сүрөттөгү сөздөрдү кайталагыла жана суроолорго жооп бергиле. Балдар, нандын кандай түрлөрү бар? Кара нан, бөлкөн нан, тандыр нан. Мына ушундай кылып 3-чү көнүгүүнү аткарасыңар. 4-чү көнүгүүдө болсо которосуңар. 5-чи көнүгүүдө сөздүк дептерге жазасыңар жана азык-түлүк дүкөнүндө деген текстти көчүрөсүңөр. 6-чы көнүгүүдө болсо ашыкча сөздөрдү тапкыла. Мисалы, нан, токоч, тот, шире, кара нан. Бул жерде шире деген сөз ашыкча сөз. 7-чи көнүгүүнү болсо диалогдор менен толуктагыла. 6-чы жана 7-чи көнүгүү ООЗ-2ге тапшырма. Балдар, мен силерди туура, таза, сулуу кылып жазып, 5 алышыңарды каалаймын. Анда мен сабакты жыйынтыктайм. Саламатта калгыла.